саламатпы. Биздики иштеп атат. İşte atağı. Подкаст. Саламатсыздарбы, урматтуу күз демилге марафонун катышуучулары. Бизде ошо менен 3-чү спринт аяктап баратат. 3 спринт 2 жумадан болду. Жарымына келдик десек болот. Негизинен бизде 6 спринт болот экен, эсептеп көрсөм 3 айда. Вот. Анан ошол 3 спринттин уже натыйжасын бизгече бизнес форумда көрсөтүп койдук. Молодцы, команданын баары инстаграмда даяр болуп, Notion'дан прототиптер даяр болуп калыптыр. Ошолорду даже көрсөтүп, элдер кирип, ссылкалар менен уже көрүп атышат эмне деген долбоорлор бар экен. Анан ошол 3 жумадан 6 жума бою күнүгө дейли жасап аттык. Анан ошол бүгүн акыркы дейли. Мындан кийин дейли болбойт, как дейли форматта. Андан кийин таңкы таанышуу деген сыяктуу формат болот. 2 киши сүйлөшүп, жарым саат. Анан калгандарына суроо жооп берип. По сути, бизде дейли деле көп мындай дейлинин форматын аягына чейин жасай алган жокпуз. Анткени биздики мындай смешанный команда болот да. То есть онлайнда көп иштеп атышты, көбүбүз офлайнда тааныбайбыз, көбү жумушта отурат, ошондуктан дейлинин форматы жакшы иштеген жок. Стандартный дейли скрамда баары бири-бирин көрүп турушкан болот по идее. Анан сөздөрү бири-бирине берип турушат да. То есть баарыбыз Zoom'дан видеону күйгүзүп отурушубуз керек болчу по идее, чтобы дейли иштеш үчүн. Анан бизде команда көп, адамдар көп болгондуктан андай дейли жасай албайт болчубуз по-любому. Бирок где-то окшоштурдук. Вот. Андан тышкары көчөдөгү Instagram лайфта да суроолор берип койду, кантип жетишип атасыңар деген сыяктуучу. На самом деле аябай оор болот, аябай оор, именно физически, психологически дагы ушунча көп проектти одновременно жасап жетишкенге, бирок негизи проекттерди жасап атканда же бир жашооңду өзгөртүп атканда или бир жаңы технология үйрөнүп, жаңы профессия үйрөнүп атканда ошол нерсеге өзүңдү даярдап, анан келип иштеп баштасаң, бир определенный убакытка чейин эле аябай жакшы иштей аласың да. Бирок ошону как раз продуктивно процесс болот. Ошону киргизип алыш керек жашоого. Негизи ошол жаңы адатты киргизиш үчүн 21 эле күн керек. 21 күндүн ичинде күнүгө жаза берсең, 21 күндөн кийин адат болуп калат да, оңой болуп калат. Анан ошол өзгөрүүлөрдү биз киргизгенге аракет кылдык. Эми мындан кийин болсо 2 жума эфирге чыкпайбыз. Имеется в виду эртең менен эле, мен эртең менен силерде түштө мындай эфирге чыкпайбыз. Уже командалар менен кичинекей группаларда иштешебиз. Или чоң группаларда иштешебиз, Zoom'дан белки. Или мындай эле чаттан иштешебиз, в общем, дейли форматка чыкпай. Анан 2 жумадан кийин 25-нде кайра дейлиге чыгып баштайбыз. Дейлиге эмес, ошо эртеңки жолу ушта бет-бирден мен сүйлөшүп баштайм, ар бирөөңөр менен таанышып, учурашып, силер жөнүндө көбүрөөк сурап билип, бул где-то бир собеседование, тренировкасы да деп койсо болот. Анткени ошол собеседование бирден бир жери, адамдын навыктарын билет, адам таанышат, каякта бүткөн, эмне болуп иштейт, эмнени каалайт, каяка барат деген сыяктуу. Бир чети жөн эле таанышуу формат болот. Таанышып, кандайсыңар, бири-бирибизди жакшыраак билип, мисалы мен жөнүндө уже аябай жакшы билип калдыңар, менден кечки ар кайсы суроолорду сурап атып, мен сүйлөп атам. Мен да ошо силер жөнүндө билгим келип атат. Эмне кылат, эмне иш кылат, такташайт. Биз уже канча-мынча бири-бирибизди жакшы таанып калдык бир проекттерден. Анан мындан дагы жакшы таанып, уже кийинки шагтарды жасап баштайбыз. Кантип чогуу иштесек болот, кантип күздө эмеси марафон бүткөндөн кийин дагы иштеп калышыбыз, кандай мүмкүнчүлүктөр болот, ошолорду бири-бирибизден сурап билип алыш керек да. Эмнени күтүп атабыз, эмнеге баратабыз деген сыяктуу. Вот. В целом азыр как раз такой сложный момент болду бир четинен. Баарда WordPress коюлду, бирок кээ бир командалар действительно жакшы түшүнө албай жатат, кантип иштеш керек экенин, кайсы жака кетиш керек экенин. Ошол
ошол моментте баягы өзгөрүүлөр азыраак кирсе, адамда да мындай көңүлү түшкөнсүп калат да. Ошондуктан командалар менен жакшыраак иштешип, ошолорду түшүндүрүп берип, 2 жуманын ичинде аракет кылам. Болбой калдың сагай. Ооба, биякта элемин. Балам негизи ошо эртең менен балдарымды мектепке жеткирген убакытта сүйлөйм да. Анан ошо азыр балам сурап атат. Бүгүн мектеби менен бүгүн мектеби болуп кеткен эртең. Анын ордуна бир жаныбыздагы биологический бир фабрика сыяктуу жерге барышат экен. 3-класста окуйт. Анан ошол жактан барып, яблочный сок кантип жасалат экен, алманын шелеси кантип жасалат экенин көрүшөт экен. Анан ошого атайын сумка бир нерсени ала келгиле деп ошону сурап атат. Точно баарын алдыңбы деп текшерип. Вот. Улантсак, ошол командалар көбөйүп, иштер көбөйүп, ошолор менен жылдырганга аракет кылыш керек. Дагы убактыбыз бар. Айткандай эле ошол жарымына келдик. Эми мындан кийинкисин ошол жазып аткан сайттарыбызды үстүнө көбүрөөк иштеп, көбүрөөк реалдуу контенттерди киргизип, стратегия, концепцияларды ойлоп, ошолорду мындай көбүрөөк чын проекттерге айландырганга аракет кылыш керек. Анан ушул жерден баштап айта кетчү нерсе, силер ошол немеде иштеп атканда неме этпешиңер керек да. Мен өзүңөрдү мен келечектин студентимин или мен Жылдыз академиясынын студентимин деп позиционировать этпей, мен ушул проектти жасап аткан адаммын деп позиционировать этиш керек да. Чтобы силер клиенттер менен сүйлөшүп атканда силерге более серьезный отношение кылсын да. Ошоктон баштап силер уже мындай реалдуу проекттерди иштеп атасыңар. Бул действительно реалдуу проект. Ошол проекттер адамдарга тиешелүү да. То есть адамдар жакшы болсо өзгөртөт. Биз сүйлөп аткан нерсе бул жөн сөз эмес болчу. На самом деле ошондой проекттер жасаганга аракет кылсаңыз, ошол өзүңөр да ишенип, ошол проект жасаганга аракет кылышыңар керек да. Ошон үчүн мен азыр студентмин, үйрөнүп атам деп элге айтпай, конечно, студентсиңер үйрөнүп атасыңар дальше, бирок уже ошол убакыттан баштап аны келечектин ичинде жүргөндө эле Жылдыз академия ичинде жүргөндө айтсаңар болот. Бирөө менен таанышып атканда, так, если проекттин атынан чыгып атсаңар, айтышыңар керек. Мен ушул проектте иштейм. Стажировка деп айтсаңар болот, жөн иштейм деп деле айтсаңар болот да. Типа, мен ушул проектте иштейм, мен айтишникмин. Ошол проекттин айтишник болуп жасап атабыз чогуу. Команда болуп. Алдын, например, Азамат Согунов жасап атат, ал жакта дагы Тимур Моон бар, Олжо Искендер бар деп ошентип айтсаңар болот да. Мен айтып атканым, допустим, ал жакта Азамат агай деп айтпай, потому что Азамат агай десем, типа студент болуп калган болуп каласыздар да. Ошон үчүн типа Азамат, если мындай Азамат Токтокунов деп фамилия айтсаң болот, или там Азамат мырза деп айтсаңар болот да. Азамат мырза болуп, чогуу ушул долбоорду жасап атабыз деп, анан ошондой позиция менен уже дальше кетебиз да. Ошондо уже ичинде кирип, иштеп аткан адамдардай болуп иштеп баштайсыңар да. Как бы үйрөнүп, бирок башкаларга ушинтип өзүңөрдү представлять этип башташыңар керек да. Ата бүгүн уже биз немелерге чыга баштадык, клиенттерге. Анан мен кечээ ошол Калфар эже менен Instagram чыгардым. Анан кийинки чыгып атканда дагы, мисалы, силер тааныштырып баштайсыздар да. Мен ушундай айтасың, мен там
Жылдыз академия студенти болчумун, или Жылдыз академияда окуйм. Анан азыр ушул долбоорду иштеп атам. Кайсыл долбоорду болсо ошону айтасыздар. Мен ушул долбоорду иштеп атам. Ошол долбоорду жасап атам деп, чтобы силерге башка байланышып атканда силерди как эметсин да, ассоциировать этет да ошол долбоор менен чаа ушакта иштейт экен. Билбейсиң. Мисалы кече мага ошол жиядан жазды, бир кыз ушинтип Инстаграмда коюп, Zoom'дан чыгып ссылкалар берип аткандачы. Ал эч там студия окуйм деп эчтеке деп айткан жок. Жөн айтты, мен жиядан ушул ссылкага кириңиз, всё да. То есть эч кандай бир неме болгон жок. Ошону сыяктуу элесиздер да. Мен ушул проекттен деп туруп ссылка там бирдекелерди берип, ушинтип баштасаңар болот. Если силер клиенттер менен сөйлөшө турган болсоңор. Вот. Так, дагы кече бияктагы неме IT жамааты бар бизде, Кыргыз жер менен IT ошолордун жолугушуусу болду. Биякта да ушундай организация жасаган атабыз официально. Анан ал жактан да ар кандай сүйлөшүүлөр болду. Скорее всего, кээ бир адамдар да бизге жардам бергенге аракет кылат, кээ бир долбоорлорго кошулуп. Анан жана Швейцариядагы Кыргыз Бирж Глобалдын негиздөөчүсү менен да сүйлөштүм. Ал дагы уже убакыт таап биздин долбоорлорго келип, ошо кофаундер, как раз немеде, Ашарда кофаундер, Каранда. Вот. Махабат эженин подкастын уксаңар. Махабат эже дагы жардам бермей болду кээ бир проекттерге. Идея катары кылып, текшерүү кылып. Анан 16-сында бизде Бондо посольствода неме жолугушуу болот. Активдүү мекендештерибиздин жолугушуусу болот. Ал жактан дагы кээ бир проекттер жөнүндө айтып турам. Жердештер жөнүндө, чөйрө жөнүндө. Акырындан чөйрөнү ачып, чөйрөгө адамдар киргизип, ошол жака миграция болуп баштайбыз. Активдүү иштеп аткандар, анкетаны жакшы туура толтургандар. Вот. Анан Франкфуртта да бир жолугушуу болот мекендештер менен, BIZ уюму менен, алар да бизге жардам бериши мүмкүн. Ошол партнерстволорду акырын жасап баштадым. Эми ошолордун баары иштеш үчүн как раз бизге сайттарыбыз керек. Сайттар толтуруп атканда кандай материалдар менен толтурабыз, кандай адамдар менен сүйлөшүш керек дегендерди анан биз Zoom'га чакырып, через чөйрө таанышып, учурашып, ошондой представлять этип баштайбыз чогуу. Так что где-то дагы бир 3 спринттик күч керек. 3 спринттик күчтү ошону жазып алсак, анан бир аз мындай кичине эс алуу, тыныгуу жасасак болот. Неменин алдында, жаңы жылдын алдында, жаңы жылдын скорее всего спринт неме бүткөндөн кийин предварительно айтып койсом болот окшойт. Идеяны неме күз демилге бүткөндөн кийин официально жабылат. Бүттү. Баарын жакшы кылдык, баарын поздравлять этип, бир нерсе кылып, анан ким дальше иштейм десе, ошолор уже дальше калган болот. Телеграмдарда ким иштебейм уже болду, мен өзүнчө кетем, стажировкага башка жака кетем десе, барып акырын чыгып кетип, анан калгандар менен эле биз дальше иштешебиз эмдиги жылдан баштап. Или жаңы немен декабрдын ортосуна чейин балким сүйлөшүп, анан декабрдын ортосунда уже каникулга кетебиз, жаңы жылда каникулга. Эмдиги жылдан баштап уже улантабыз ошол долбоорлорду. Примерно ошондой. Так, давайте суроолорго өтөлү. Кимде кандай суроолор бар? Мен айткан боюнча. Или вообще. Бүгүн баары жумуштабы? Саламатсызбы? Биринчиден Кутайм кечээки лайв, Инстаграмдагы лайв аябай сонун кызыктуу өттү. Биз көчө команда менен жолугуп, Инстаграмга 3 пост даярдадык. Анан WordPress'те да иштедик. Ошол WordPress боюнча азыр мен суроом бар болчу. Сиз киргизбедиңиз белеби? Жашооңузду өзгөрткүңүз келеби деген блогдо жана сүрөттөрдү тандагыла деп киргизген турбайсызбы? Ооба. Биз 3 сүрөттү көчө команда менен тандадык.
Анан бирок аяка кириш үчүн деген подписка кылыш керек экен да. Анан ичине тышынан эле көрдүк да. Ошо тышынан көрүп мага ссылка жиберип койсоңор, мен сага кече чечип анан жиберейин. Ошол ссылканы биз Trello'го 3 ссылканы кылып койдук. Хорошо. Ошо анан деген дагы бизде деген блогтор бар эмеспи эле? Ошол блогторду киргизе берсек болобу? Коноктор Болот. деген блогтор дагы болот. Коноктор деген сүйлөштүк го, пока что конокторубуз жок да. Пока что алар киргизбей жана команда деген эле жетиштүү деп. Мен как раз ошол Устаттын видеосунда жасагам да, ошол видеону көрүп көрсөңөр, ошол жакта мен баарын айтып бергем. Анан дагы сүрөттөр боюнча дагы жана команданын сүрөттөрүн өзүбүздүн реальный сүрөттөрдү коебуз. Аларга да тапшырмалар да берилди. Команданын ошо Жакшы. Сүйлөштүк. Бир жазчы. Саламатсыңарбы? Мен да ошо WordPress боюнча ага жана биздин все проекты деген бөлүп блогубуз бар го. Ошого вообще өзгөртүү кыла албай койдук да, бак дөөлөт да кыла албай койду. Ошого сиз менен бир встреча кылып көрүп көрсөк болобу деп айтайын дегем. Ооба, мен көрдүм. Бирок биз тиги ашадын немесин сүйлөштүк го өткөндө. Силердин жана Notion'дай концепттегидей кылып коебуз деп сүйлөштүк окшойт. Ал жакта все проекты деген жок да или барбы? Бар биздики все проекты деп жана слайдер сыяктуу болот деп эметпедик беле, бирок жана шаблондогу даяр боюнча болсо да жакшы болмок да. Ошол жака негизи эмелерди коймокпуз, проекттердичи. Анда макул. Так. Мен силер менен чогуу келип анда вообще жана сүйлөшкөндөй эле ар бир неме проекттерим иштешем, анан ошондой эле силер менен жолугуп, чогуу отуруп иштеп көрсөк болот. Чогуу. Хорошо. Бирок точно качан экенин айта албайм. Хорошо. Так, дагы суроолор. Кимде кандай суроолор бар? 23 ким? Жаңы киргендер көп. Агай. Мен суроо мындай да. Эгер жана видео өзүңөр жөнүндө видео тартып аларды инстаграмдарга жүктөйсүз атпайсыңарбы? Ооба. Ошол жөнүндө мисалы мен айылда турган келинмин, 3 балам бар. Анан айылдан болгон өзүм кантип сабакка жетишип, жана да жетишпей жаткан историяларымды чагылдырсам болобу? Абдан сонун болот. Наоборот, ошондой историялар керек да. Ошондой историялар азыр жок десе да, мындайча айтканда. Анткени немеде бизде история успехалар көп, типа лимондогуларчы. Анан уже кээ бирлер тажап калышат да. А биздин аудитория бул чет өлкөдө жашаган аудиториялар да бар. Аларга андай историялардын как бы кереги жок да, немедеги лимондогу историяларчы. Кантип жашап келди. Алар наоборот, ушул айылдарда, региондордо жашап, айылдарда жашап, ошол жашоосун көрсөтүп, анан ошол жашоо где-то бир айтиге чагылдырылган болсо,
ошол азыр аябай керек болот да. Ошондуктан биз баарын айтып атабыз, давайте видео тарткыла, өзүңөр жөнүндө каяка жашайсыңар, эмне кылып атасыңар, таанышалы деп ошону чыгарып атабыз. Ошону чыгарып берсек, наоборот, өлө сонун болот. Ошо мен азыр силер айтып аткан боюнча видео өзүм жөнүндө мурда деле мындай жетишпей атканын өзүм мындай айтиге жаңы кошулуп аткандан кийин өзүм ошону для себя видео катары калтырып койсом топтой берсемби өзүмдүн жашоом тууралуу деп өзүм ойлонуп жүргөм. Бирок силердин видеоңорду объявлениеңерди угуп алып мага аябай жакты да. Ошол өзүм тууралуу мисалы мен мектепте да иштейм, мугалим болуп. Мектепке барып, мектепте кылган ишим, үйгө келип жанталашып, үйдөн келип кылган ишим, келип 3 балама убакыт бөлгөнүм, еще мал дагы оружуу, картошка терүү, жыйноо, ошолордун баары мен ошентип отуруп, в конце сабакка деле кээде жетишем, кээде жетишпейм, кээде коюп жанталашып, видеону коюп жанталашып, тамак жасайм, анан саатымды жасайм, же болбосо жүгүрүп барып уюмду байлап келе калам, ушундай учурлар менде болот да. Анан ошону чагылдырып берип видео жасасамбы деп ойлоп аткам да. Болот Жасап да. көрүңүз, абдан кызык болот. Ошол сиз биринчи жасап берсеңиз, башкалар дагы сизге туурап ээрчип баштайт да. Бизде анткени кээ бирлер уялат да, мисалы. Мен дагы уялам, мисалы кээде өзүмдүн жашоомду көрсөткөндөнчү. Бирок баарыбыз билебиз биздин жашоолорубуз кандай. Анткени биз баарыбыз кыргызча айылдарда жашап келгенбиз, билебиз да, там айылдын иштери кандай болот. Малсал, бала чака ушу мектепке барып еще бар. Мисалы азыр бул жакта мисалы балдары бар, мамалар көп. Ошон үчүн сиз ошондой видео жасасаңыз, силерге комментарий келип эч ким жазбайт, муну эмне көрсөтүп атасыз депчи. Баары айтат, о, молодцы, рахмат, жакшы болуптур деп, жакшы фидбектер келет да. Или келбейт, билбейм пока что. Сиз жазып чыгарып көрсөңүз, анан биз көрөбүз кандай болот экен, кандай эме ситуация болот, кандай отражение болот. Биринчилерден болуп, Гагарин болуп. Анан башкалар сизди көрүп, мен да жазсам болот экен деп, алар дагы айтабыз, давай жаз, өзүң жөнүндө, өзгөрүң жөнүндө, айлана чөлөө жашоом жөнүндө депчи. Бул, конечно, кээ бирлерге оор болушу мүмкүн, бирок эгерде сиз мурда эле ойлоп жүрсөңүз, анда смело телефонду алып, жазап көрүңүз өзүңүз жөнүндө. Сонун болот деп ойлойм. Болбой калды. Мындан ары менин айтиге кетем, айти кесипти тандайм дегенден баштап эле мен ушу историямды өзүмө калтырсамбы деп жүргөм да, жазуу запись катарычы. Ошо жакшы болду. Рахмат агай сизге. Так, кимде кандай идеялар бар эле деп кой. Кимде кандай ойлоп жүргөн ойлору бар эле. Айтып алгыла бүгүн. Бизде аз киши. Жаңы келгендер көп, бирокта кетип калгандар да көп болуп атат, келип аткандар да көп болуп атат. Кашто өзүчө дагы. Азамат агайда үч суроо берип алсам болобу? Болот. Биз первый проект уже осуществленный проектиге Жардам for KG же Жардам for Баткен дегенди колдонуп коелу деп айтып беле? Ошого деген телеграм каналыңар бар беле же кандай ошонун эмесин информациясын топтош керек болуп атат да, ошого ссылкаларыңыз болсо бизге бөлүшүп койсуңарбы? Жок, биз аны коелу деп чечтикпи? Кайсы жактан чечтик? Чечкенге окшойбуз. Анткени ал проекттер уже бүткөн. Дискордто айтпадыңар беле ушул биринчи наши первые проекты деп ушуларды койсок болот деп? Ооба, контентчи space, кажы кужу подкаст дегендер бош беле, Жардам for KG-лер жок, по идее. Значит, я неправильно поняла. Карап көрөлү, мен список бергем, где-то 6-7 Да, ошол списоктун тышкары жана Планетарунун биринчи проекти мондай экен деп бир обсуждение болуп атканда ошолордун эмесин жазгансыз да, ошого данный чогулталы деп чечишкенбиз да. Ооба. Телеграмдан карасак жок экен да, ошол сизде барбы деп. Ошол неме ошол компанияларга азыр проекттер что-то жазылганы пока оор болуп атат. Негизи ошол компаниялар жазышы оор да. Анан чоң иштеп карап коебуз биргеликте. Мага да жазып турсаңар болот, или мени отмет кылып турсаңар болот, ошондой моменттер келгендечи.
ошол замат чогулуп иштеп команда менен биргеликте жасайбыз да. Хорошо. Так, кимде дагы суроо бар? Бир эмне жөнүндө айтып берейин. Сурасаңар болот. 15 мүнөт анан бүтүрөбүз. Же болбосо, суроолор жок болсо анда бүтүрө берели. Жакшы иштегиле. Жакшы эс алгыла, дем алыш күнү башталат. Кээ бирлер будний күндөрү башка жумуш жасап, дем алыш күнү проекттер жасап баштайт. Эмнеси болсо дагы аябай сүйүнүчтүмүн, кубанычтамын ошол дейли нерселер менен эртең менен өткөргөнүмө күнүгө. Бул кызыктуу сүйлөр болду, кызыктуу окуялар болду. Бир чоң этап болду. Бул этапты өттүк раз. Эми кийинки этаптарга дагы кийинки тепкичтерди басып баштайбыз. Анан кийинки форматторго өтүп, ал жагынан да кызыктуу иштер болот деп ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эме болобу? Презентация спринттин эмеси, 3-чү спринттин жыйынтыгы. Ооба, 3-чү спринттин жыйынтыгы болот. Дем алыш күнү саат 9-да, шек боюнча, как обычно. Анан ошол спринт ревьюда ар бир командаларга 7 мүнөттөн берет. Анан ошол ар бир команда 7 мүнөттүн ичинде, 2 спринттин ичинде эмне кылды жөнүндө айтып беришет. Ким кандай иштерди кылса. Бирок основной фокус Ичинде же могу 3-чү спринт боюнча элеби? 3-чү спринт. 2-чи спринтте биз уже кылдык да репрезентация өткөрдүк. Азыр 2 спринт деп айтып койдуңуз да. 3-чү жок, 2 жуманын ичинде, 2 жума дейин айтам. 2 жуманын ичинде ошол 3-чү спринтте эмне иштерди кылды. Команда ошол жөнүндө презентация кылып айтып берет. 7 мүнөт. Фокус WordPress шаблонун тандоо, WordPress установка кылуу, WordPress сайтын көрсөтүү да. Бирок кээ бир командаларда башка иштер дагы жасалып кетип бараткан. Илгери кетип баратат. Башка командалар ошонусун дагы көрсөтүп айтып кетсе болот. Так да, 2,5 саат, 3 саат спринт ревью. Дем алыш күнү. Даярданга. Ошол анда баарыңарга рахмат. Мен связьда болом. Командалар менен чыгып чогуу иштешебиз. Бош болсоңор. Сизге да рахмат. Сизге ийгилик.